Салам достор, кандайсыздар? Биз барыбыз эле Бакай банк деген банкты билебиз. Ушул банкта азыр сиздер катталып, өзүңүздөрдүн картаңыздар экенин тастыктагандан кийин, тастыктаганда паспорт менен тастыктайсыздар. Сиздерге 100 сом берет экен. Анан ошол эле учурда адам чакырсаңыздар 50 сомдон берет экен да. Ошону жанагы алсаңыздар болот, иштеп алсаңыздар болот. Мен мына Бакай банкты бүгүн эле ачтым. Мен описанияга ссылка коем. Ошо ссылка аркылуу кирип, анан Бакай банкты көчүрүп, анан биринчи жерге номер, анан экинчи жерге 2 пароль жазасыздар. Паролду жазгандан кийин, паролду жазып атканда английский буква менен, чоң тамга менен жазасыздар. Анан сөзсүз цифра кошуп жазыңыздар. Ошентип катталып аласыздар. Катталгандан кийин верификациядан өт деген жер чыгат. Ошол жерге келгенде паспортту жанагы тарт деп чыгат. Ошол жерде мисалы үчүн паспорттун бир жак бетин тарткандан кийин бул жак бетине оодарып тарт деп чыгат. Ошол жерде дароо эле оодарып тартасыздар. Тарткандан кийин анан паспортту кармап сүрөткө түш деп чыгат. Ошол жерде паспортту кармап сүрөткө түшөсүздөр. Андан кийин торговый пароль жазып, анан email жазып, ошолорду жазып бүткөндөн кийин анан дагы өзүңүздөрдү селфи кылат. Ошол жерге келгенде жана кыласыздар. Ошол жерге келгенде өзүңүздөрдү тартып, баягы жашыл төртбуштук турат, ошол жерге башыңыздарды батышынча киргизип, ошол селфигечи, анан оңду кара, солду кара, көзүңө жум, кайра ач деп ушундай суроолорду берет. Ошолорду өтсөңүздөр эле сиздерге Бакай банк ачылат. Буну Бакай банкы жоктор ачсаңыздар болот да. Анан ачылгандан кийин сиздерге 100 сом түшөт. Анан ар бир адам чакырганыңыздарда кошумча 50 сомдон берет. 50 сомдон мынакей түшүп жатат достор. Мына өзүм катталган үчүн 100 сом берди. Мына бүгүн эле катталдым 26-сы. Паспорт менен өтөткөнбүз, эч кандай коркунучу жокпу деп суроо бергендер үчүн, жок, бул өзү банк, Бакай банкты барыбыз эле билебиз. Ошо банк тарабынан уюштурулуп аткан акция, ошондуктан эч кандай коркунучу жок. Кадимки картаны алганы барганда деле биз өзүбүздү паспорт менен алабыз го. Ошондой эле бул онлайн түрү да. Ошол достор, описанияда ссылкасы болот, иштеп алыңыздар. Барыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар.